Şu baldardын көздөрү жалдырап турса, эч нерсе кыла албайт экенсиң да, ошо көздөрү жалдырап апасы ооруп жатып калса, багыштар отурат, апасы бирөө колун кармап, бүтүн кармап, ушуларын карап турса көздөрү жалдырат. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезектеги кайрылуубуз Бишкек шаарындагы Новополовка айылына келип отурабыз. Набида эже бизге кайрылып жардам сураган. Азыркы учурда Набида эже больницада дарыланып жатат. Бул жак ошол Набида эженин апасы Кенже эже. Кенже эже, айтсаңыз, ушул Набида эже канча жылдан бери ооруп келет? Эмне себептен бул ооруга чалдыкты? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиз, жана эмнеге муктаж болуп жатасыздар азыркы учурда? Бул оору менен ооругана 6 жыл болду кызымдын. Бул ооруну врачтар деле өздөрү туура так маалымат айта албайт экенде, эмне себептен мындай ооруган, бул ревматизм болуп ооруган, ревматизмден кийин кеткен деп бирөө айтат, бирөө кан тамырга сук тийгенден деп айтат да. Анан бул оору менен 6 жылдан бери эле алышып, 6 жылдан бери эле жатабыз. Кызым 6 жылдын ичинде больницада 4 жолу операция болдук. Эч кандай жылыш болгон жок. Андан кийин бөйрөгүнө ортасына протез салдырдык. Мында деле тромб болуп кайра эле ооруй берди да. Андан кийин эң артында Индияга жиберсек, Индиядан операцияга макул болушкан, бирок кийин кайра отказ кылып коюшту да. Бул оору деген ошо рактын эле бир түрү болот дейт. Такаясу деп коет экен, волчанка деп коет экен да. Бул оору аякпайт дейт. Ошо кан тамырга, мээге кеткен кан тамырдан баштап өйрөккө кеткен кан тамырга чейин неме болот экен, солуп калат экен бул ооруч. Анан бул ооруну эч кандай эч ким аяктыра албайт экен да. Бул ошо кан менен кеткен оору болгон үчүн, кан тамыры менен кеткен үчүн. Азыр врачтардын баары эле эч кимиси эч кандай эме кыла албайбыз дейт. Муну только дары менен эле кармаш керек, дарылаш керек дейт. Убактында эле дарысын ичип, ошо дары менен гана жашайт дейт да. Бирок алар деле гарантия бере албайбыз дейт да. Толук аягып кетет деп. Бул оорудан эч ким аяккан эмес, аякпайт дейт бул ооруданчы. Ушуну азыркы учурда ошо врачтарга дарыланып атабыз. Ошого муктажбыз да, акчага. Бир менин иштеп тапканым, жолдошун иштеп тапканы жетпейт экен булардын дары дармегинечи. Ар бир жатканына, ар бир алган капельницаларын өзүбүз сатып алат экенбиз, дары дармектерин өзүбүз сатып алат экенбиз. Азыр больницада эч кандай неме жок дейт да. Льгота жок бизде азыр, бүт эле ушундай дейт, ар ким өзү сатып алат дейт. Анан эми ушуга айла жок жардам сурайбыз да, ушуга жардам берип койгула деп. Өзү деле жалгыз кыз, же эркек бир туугандан жок, же кыз бир туугандан жок да, бир эле кыз өзү деле. Ушунун дары дармегине жардам берсеңиздер.